Кызыл Кыя шаарында муниципалдык 14 унаа токтотмо жайлары бар. Анын дээрлик көпчүлүгү Асаналиев көчөсүндө базарга жакын жайгашкан жана ишкерлерге сынак негизинде ижарага колдонууга берилген. Буга чейин шаардык кеңештин токтомуна ылайык автоунаа токтотмо жайынын акысы 10 сом деп көргөзүлгөнү менен кээ бир учурларда 20 сомдон алынып келген. Бул мыйзамсыз көрүнүштү иретке келтирүү жана элдерден түшкөн арыздын негизинде шаардык кеңеш автоунаа токтотмо жайлардын төлөмүн бекитүү маселесин карап чыгышты. Азыр маселеде ошол нерсени тапалып атат. Себеп дегенде биз азыр 10 сомдон 2009 жылдан бери турасызбы? 2009 жылдан бери 10 сомдон коюлган болсо, бүгүнкү күндө азыр 20 сомдон алышып атат. Ошондой немелерди биз бир канча жолу эскерткенбиз. Силер табличка болуш керек 10 сомдон деп бир канча жолу аракет кылдык. Көпчүлүк учурда ишкерлер баш тартышып биз иштетпейбиз анда стоянканы деп башаламандык болуп кеткен, кээ бир жерлерде иштетпей тапшырып салышкан. Себеби актабайт экен деп. Ал жерде билесиңер, күнүнө жумушчу алып иштетиш керек, ага төлөмдөрүн төлөш керек. Ошондуктан бүгүн биз 20 сомку бердик. Элге ошол бойдо эле калды тариф. Бирок биз стоянка иштеткендерге талапты күчөйтөбүз. Кызыл Кыя шаардык кеңешинин 2009 жылдын 20 декабрында кабыл алынган токтомдун 1 пунктуна өзгөртүү киргизилип, анда шаардын аймагындагы автотранспортту токтотмо үчүн жыйымдын тарифи 20 сом өлчөмүндө белгиленип, чечим кабыл алынды. Ошондой эле автотранспортту токтотмо жайлар үчүн сынак өткөрүлүп, жеңүүчүлөр менен келишимдерди түзүү жана бир катар тапшырмалар муниципалдык менчик департаментине милдеттендирилди. Кыргыз Республикасынын бардык жарандары сынакка катышууга болору белгиленет. Шаардын биринчи вице-мэри Жаныш Курбанов жол тыгындарын жоюу жана тазалыкты сактоого сынактан жеңүүчү ишкерлерге кошумча милдеттенме катары берилет деп маалымдады. Буга чейин иштеп келген конкурс жеңүүчүлөрү кайрадан конкурс өткөнгө чейин узатылып, гезитке жарыя беребиз. Кыргыз Республикасынын бардык жараны ошол конкурска катышып, конкурста утуучу болуп табылса, ошол парковка иштеткенге мүмкүнчүлүк берилет. Бүгүнкү күнгө чейин ошол парковкаларда эл жактан көп нараазычылык келип жүрөт. Жол тыгындар пайда болгон, тазалык жок деп ошого бүгүнкү мына келе жаткан конкурста ошол ким конкурс жеңүүчүсү болуп табылса, аларга ошол жол тыгынындагы кошумча жүктөп, тазалыкты кошо жүктөп. Ал эми шаардык кеңештин депутаты Зарылбек Маткалыков унаа токтотмо жайлар үчүн жыйымды төлөп жатып, жарандар сөзсүз түрдө чекти талап кылуусу керектигин эскертет. Муну менен мамлекетке кириш алып келүүгө салым кошуу менен өз укуктары корголоорун белгилейт. Салык инспекциясы тарабынан, салык кызмат тарабынан конкурстар уюштурулуп атат. Киштанса чек суроо деп. Ошондуктан ар бир стоянкага койгондо бир чек сурап алса, кайра эле ошол койгон стоянка ошол аралыкка койгон болсо, бир күнүнө бекер болуш керек, эгер ошол стоянканы чекти сактап калса. Ошол стоянкага койгон жарандарыбызга кайрылып кетем, ар бир жерде ошо чек сурап, ошол бизге дагы жардам берсе жакшы болот. Мэрия жакынкы күндөрү унаа токтотмо жайларында иретке келтирүү иштери жүргүзүлөт деп билдирди. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, жаңылыктар.